Саламатсыздарбы, урматтуу кесиптештер. Сиздер менен биз бүгүн окуучулар үчүн интерактивдүү оюндардын сайттарына сапар алабыз. Окуучулар үчүн өтө кызыктуу, эмоция тартуулай турган сабак өткүңүздөр келсе, анда эмесе биз бүгүнкү сабакты баштайбыз. Ал үчүн биз биринчиден Google'га киребиз. Бул жактан биз Google'дан Word деп издейбиз. Мынакей. Сиздер жазып алыңыздар. Англисче Word деп издесек, биринчи эле WordWall платформасынын сайты чыгат. Бул сайтка баш багып, өзүңүздөрдүн аккаунтуңуздар менен, Google аккаунтуңуздар менен катталасыздар. Мынакей, мен биздин борбордун аккаунту менен кирип катталдым. Буга чейин мен бир канча оюндарды түзүп койгон болчумун. Келиңиздер, ал үчүн сиздерге башкы бетке өтүшүңүздөр керек. Эң башкы главная страница деген бетке өтсөңүздөр, бул жакта оюндардын шаблондору бар. Кандай оюндар десеңиздер, бул жерде өтө кызыктуу оюндар бар. Мынакей, мен өзүмдүн жасаган оюндарыман мисал келтире кетсем, бул жерде мен 4 оюн түзүп койгонмун. Биринчиси бул сопоставить деген оюн. Сопоставить бул ордуна туура келтирүү. Кантип ойнойбуз? Бул жакта сынатооч сөздөр берилген. Ошо сынатооч сөздөргө карата бош орундарга өйдө жакта турган зататооч сөздөрдү тууралап коюшубуз керек. Мисалы, ичке сервис деп коелу. Узун жип, даамдуу шорпо, сулуу кыз, чоң үй. Мына ушундай кылып окуучуларыңыздар менен ойносоңуздар болот. Ар бир окуучуга бирден мүмкүнчүлүк берип, мисалы, ичке деген сөзгө кандай мисал келтире аласың деген сыяктуу кылып, балдар менен ойносоңуздар болот. Бул оюнду сиздер кантип жасай аласыздар? Ал үчүн сиздер главная страница дегенге кирип, ылдый жакты карасаңыздар, мынакей сопоставить деген бар. Ошол жактан сиздер жаңы оюн түзө аласыздар. Бул жакта мисалдары бар экен. Бир канча мисал. Мен азыр биринчи эле мисалды келтирдим. Экинчи мисал, мисалы, мой день дейт. Бул жакта орус тилинде экен. Мой день. Келиңиздер, ойноп көрөлү. Көрдүңүздөрбү? Бул жакта я чищу зубы. Бул жерден картиналарды карап, туура жагын коесуздар. Тиш жууп аткан кез. Экинчи, я одеваюсь дейт. Кийинип аткан кез. Үчүнчү, я встаю. Туруп аткан кез. Я обедаю. Тамак жеп аткан кез. Я иду спать дейт. Я обедаю бул жакта экен. Я иду спать. Я принимаю душ. Я завтракаю. Я делаю домашнее задание. Я иду в школу дейт. Текшеребиз. Ушул сыяктуу оюндарды биз азыр бул экран чоңойтуп, ушул баскычты бассаңыздар, экран чоңоет. Бул баскычты бассаңыздар, үнүн өчүрүп коюп, кайра күйгүзүп коюу мүмкүнчүлүгү бар. Ал эми ушул оюнду жасаш үчүн сиздер создать занятие дегенге кирип, сопоставить деген баскычты басасыздар. Бул жерге оюнуңуздун атын жазасыздар. Мисалы, сиздер кыргыз тил сабагынан өтүп атсаңыздар, бир теманы, мисалы, этиш темасын деп коюңуз. Этиш темасында өтүп атсаңыздар, бул жактан сиздер ключевое слово деген бул башкы катыла турган сөздөр, ал эми определение, ушу белгисине ылайыкташтырып, бул жактан ачкыч сөздөрдү коюшат. Биринчи определение ачкыч сөздөрдү жазып алабыз. Мисалы, чуркоо. Чуркоо. Кандай чуркоо?
тез чуркоо. Бул этиштин сыпаттарын деп коелу, этиштин сын сыпаттары. Экинчи сүйлөө. Кандай сүйлөө? Көп сүйлөө, же тез сүйлөө, же көп сүйлөө деп коелу. Үчүнчүсү жазуу. Кандай жазуу? Сулуу жазуу. Кеңиздер ойноп көрөлү. Бул жака эгерде сиздер сүрөт кошкуңуздар келсе, бул жерден басып койсоңуздар, ошо сөзүңүздөргө жараша сүрөттөр чыгып берет. Кыргыз тилинде деле азыр чыгып жатат кээ бир жерлерде. Мисалы бул жак чуркап бараткан адамдын сүрөтүн коюп койсоңуздар болот. Экинчи сүйлөө. Кандай сүйлөө? Бул жакта сүйлөп жаткан адамны бар бекен, сүйлөп жаткан адам бар экен. Үчүнчүсү жазуу дейт. Кандай жазуу? Сулуу жазуу деп койсок, эми көрөбүз. Ойноп көрөбүз. Начать. Жазуу көп тез. Кандай жазуу? Сулуу жазуу. Кандай сүйлөө? Көп сүйлөө. Кандай чуркоо? Тез чуркоо. Отправить ответ. Туура. Бул биринчи гана сопоставить оюнунда болгон мисал болду. Эми биз дагы бул жактан көптөгөн оюндарды жасай алабыз. Урматтуу биздин сабактын катышуучулары, мен буга чейин бир канча бул жерде WordWall оюнунда ушундай 5 гана оюн түзүп алуу тилекке каршы мүмкүнчүлүгү бар экен. Бир аккаунт менен 5 гана оюн түзүп аласыздар. Сиздер ар кандай аккаунттарды ачып алып, ошол аккаунттар аркылуу кирип бир сапаттуу бир 20-30 оюн түзүп алсаңыздар, ар бир класстын жаш курагынын өзгөчөлүгүнө карата, сабактын темаларына карата жакшы оюндар түзүп алсаңыздар, бул көпкө чейин сиздерге кызмат кылып берет деп ишенем. Ошондой эле менин сабактарым буга чейин дагы бир канчаны түзгөм. Бул жерде случайное колесо деген оюн бар. Случайное колесо деген сиздер создать занятия кирип, случайный колесону тандап туруп, анан балдардын аттарын жазып койсоңуздар болот. Мен мисалы окуучулардын аттарын бул жака жазып койдум. Алина, Айбек, Максат, Айжан, Бермет, Нурбек, Бактыгүл, Айзирек, Жаныбек деп бир канча окуучунун атын жаздым. Сиздер кимдир бирөөнү сурагыңыздар келип жатса, мүмкүнчүлүк бересиздер, келгиле. Урматтуу окуучулар, азыр биз бул жактагы дөңгөлөкчөнү айлантып көрөлү. Бул жакта турган стрелка жебе кайсы окуучуга туура келип калса, ошол окуучу жооп берет деп көрөбүз. Айбек деген балага туура келди. Айбек деген бала жооп берет деп койсок болот, Кийинки жооп бере турган окуучу келсиздер дагы көрөлү. Кийинки жооп бере турган окуучу Нурбек деп. Сиздер ушундай кылып окуучуларыңыздар менен бирөөнү сураарда, бирөөгө суроо берерде, ушундай кылып ушу дөңгөлөкчөнү айландырып туруп, суроо берип, суроо жооп алып, балдар менен иштесеңиздер болот. Ошондой эле мен дагы бир канча жасап койгон эмгектеримдин ичинен сиздерге анаграмма оюнун көрсөтөйүн. Бул анаграмма оюну ушул эле создать занятиянын арасынан тапсаңыздар болот. Анаграмма оюнун кантип ойносо болот. Ал үчүн сиздер кандай кыласыздар? Мен мисалы бул география сабагынан алгам. География сабагын ылайыкташтырып койгом. Сиздер бардык предметтерге, бардык сабактарга ылайыкташтырып түзүп алсаңыздар болот. Кыргыз тилинен болобу, орус тилинен болобу, англис тилинен болобу, бир сөз кайсы темада сөз айтып атсаңыздар, ошол темага ылайыкташтырып, ачкыч сөздөрдөн таап туруп, ошол сөздөргө ылайыктап туруп өтсөңүздөр болот. Мен бул жака азыр география сабагынан мамлекеттин аттарын катып койгом. Бул жакта карап турсаңыздар, мамлекеттин аттары, анан муну кантип ойнойбуз? Бул жерде мамлекеттин аттары аталыштагы сөздүн ичиндеги тамгалар аралашып калган. Мисалы мен бул жерде Мексика деген сөздү каткан болчумун, көрдүңүздөрбү? Мунун арасындагы тамгалар аралашып келип калган.
балдарга аябай кызыктуу болот. Келиңиздер, урматтуу окуучулар, кийинки сөздө кайсы шаардын, кайсы мамлекеттин аты катылган келгиле көрөбүз. Албетте бул жакта А тамгасы баш тамга болгондуктан биринчи коебуз, андан кийин келиңиздер кайсы мамлекет деп ойлойсуңар, экинчи кайсы тамга келет дегенде балдар таап башташат. Австралия, Австрия, Аравия деп өздөрүнүн варианттарын айтышып, балдарга аябай кызыктуу болот да. Мен бул жерге мисалы Австралия деген мамлекетти каткан болчумун. Австралия болду. Аки көрдүңүздөр, ушундай кылып сиздер дагы балдар менен ойносоңуздар болот. Бул жерде мен Япония деген мамлекетти каткам. Япония. Ура, биз таптык. Дагы бир канча оюндардын ичинен мен сиздерге муну көрсөттүм. Эми привести в порядок деген оюн бар экен. Муну дагы сиздер кантип жасайсыздар? Привести в порядок. Ал үчүн сүйлөмдү ордуна туура коюп жаз дейт. Мисалы, мен биринчи сүйлөмүм жибек дүкөндөн 2 нан жана май сатып алды. Дагы бир сүйлөм жазып көрөлү. Бүгүн мектепке Акылай келген жок деп койсок, деп туруп бир сүйлөм жазып койдук. Эми ушул сүйлөмдү туура ордуна коюшубуз керек. Келиңиздер, ойноп көрөлү. Бул кыргыз тил, орус тил, англис тил мугалимдерине туура келет. Ошондой эле башка сабактардан да колдонсоңуздар болот. Албетте, мисалы, тарых сабагынан, география, биология сабактарынан бир эрежени болобу, бир терминди болобу, ошонун чечмелениши болобу, ошондо ушул оюнду ойносоңуздар болот. Кандай туура аталат, бир эреже жаттатканда, балдарга. Мисалы, келиңиздер, ойноп көрөлү. Жибек дүкөндөн эмне сатып алды? 2 нан жана май сатып алды. Мынакей. Туура ордуна келди. Ордуна келгенде бардык өңү өзүнө келип, туура деген белги келип чыгат. Экинчиси, бүгүн мектепке Акылай келген жок. Бул дагы туура оюн. Сиздер, мен бул жака 2 гана мисал келтиргем. Сиздер бир канча мисал келтирип, өзүңүздөр ылайыкташтырып жасап алсаңыздар болот. Орус тилдүү мугалимдер үчүн алдыда көптөгөн шаблондор бар. Даяр шаблондор деле болушу мүмкүн. Бул жерде дизайнын өзгөртөт экен, бул жакта тема деп турбайбы? Ошол жактан сиздер дизайнын өзгөртүп алсаңыздар болот. Бул жерде бир канча дизайндар бар. Ал эми главная страницага кирип туруп, ылдый жакта карасаңыздар, мына бир канча шаблондор турат. Ушул шаблондордун ичинен откройте поле, случайные карты, викторина, совпадающие пары. Ушундай орус тилине берилген оюндар, бирок сиздер өзүңүздөр кыргыз тилине кылып оюнуңуздарды жасап алсаңыздар болот. Кроссворд десеңиз болот, тамга тап дейт. Карталарды кайтаруу, ошондой эле откройте поле, талааны ач. Ушундай оюндарды өзүңүздөрдүн предметиңиздерге карап, окуучулардын жаш курагына карап, оюндарды түзүп ойносоңуздар абдан балдарга дагы абдан кызыктуу, абдан эмоция тартуулай турган сабактардын бири болот деп ишенем, урматтуу мугалимдер, кесиптештер. Эми келиңиздер, WordWall оюнун ушу менен түшүндүрүп бердим окшойт. Жакшы эле. Сиздер өзүңүздөрдүн бул жактан Google аккаунтуңуздар менен катталып, Google аккаунттан өткөн соң, бул жерден шаблондорго кирип, өзүңүздөр создать занятия дегенди басып, өзүңүздөр ушул жактан өзүңүздөрдүн предметиңиздер боюнча оюндарды түзүп ойнотсоңуздар болот. Эми биз кийинки оюнубуз бул тесттик оюн болуп эсептелет. Балдар үчүн өздөрүнүн телефондоруна аркылуу тез аранын ичинде жыйынтык чыгарып бере турган викторина оюну Kahoot деп аталат. Буга чейин уксаңыздар керек.
Kahoot oyunun кантип түзөбүз? Анын үчүн сиздер англис тилинде Google'га Kahoot деп жазсаңыздар, видео игра деп чыгат. Бул Kahoot деп өзүн эле жазып кое турган болсоңуздар, бул эме болуп калат. Кандай десем, сиз ойной турганга кирген болуп каласыз. Анын үчүн сиздер Kahoot Grid деген бул создать деген сөз. Kahoot Grid дегенди бассаңыздар, биринчи сайт Grid Kahoot деп чыгат. Grid Kahoot'ка кирип, сиздер бул жактан дагы регистрация болосуздар өзүңүздөрдүн Google аккаунтуңуздар менен. Мисалы мен өзүбүздүн борбордун аккаунту менен киремин. Google аккаунт менен кирсек, автоматтык түрдө катталып, кирип кетебиз. Бул жакта азыр платный контенттерин сунуштап жатат. Азыр мен бул жактан өтүп кетишим керек. Kahoot Grid Kahoot'ун өзүнө кирсеңиздер, ама платный контенттерин буга чейин сунуштаган экен. Эми мына бул биздин баракчабыз. Мен буга чейин биздин Туулган жерим Time аттуу долбоорубузду мен ушул Kahoot программасы аркылуу ишке ашырдым. 2 жолу дагы алдыда дагы көптөгөн оюндар болот. Биз ага чейин Kahoot программасы аркылуу кантип тест түзө алабыз? Келиңиздер, сиздерге көрсөтөйүн. Kahoot бул ошо тест викторина түзөбүз. Ошо викторина боюнча балдар жооп беришет. Ссылкасын WhatsApp группага жөнөтүшүбүз мүмкүн, же болбосо атайын Kahoot оюнуна тест түзүлгөндөн кийин ошол оюнга карата пин-код чыгат. Ошо пин-кодду балдарга берсеңиздер, балдар ссылка аркылуу кирип, өздөрү оюнга катыша алышат. Келиңиздер, биз жаңы Kahoot оюнун кантип түзөбүз? Анын үчүн биз биринчи Grid Kahoot дегенди бастык. Бул жерде Grid деген баскычты бассак, Kahoot деп чыгат. Kahoot'ту бассак, мына ушундай blank canvas биринчи эле барак чыгат. Ушуну басабыз. Эми сиздер өзүңүздөрдүн темаңыздарга, сабагыңызда өтө турган темага жараша бышыктоо иретинде тест түзсөңүздөр болот. Мисалы мен бул жакта оңой эле суроолор түзүп коеюн азырынча. Кыргызстан түндүгүнүн кайсы өлкө менен чектешет деп койсок, кайсы өлкө менен чектешет деп туруп суроо белгисин коебуз. Кайсы өлкө менен чектешет деп суроо берсек, анан бул жагынан мисалы Кыргызстандын картасын коюп койсок болот. Антип коебуз. Бул жерде сиздер бул негизи Kahoot англис тилдүү оюн болгондуктан биз жаңы сүрөт, өзүбүздүн сүрөтүбүздү киргизип койсок болот. Мисалы сиздин компьютерде туруп бар сүрөттөрдөн. Мисалы мен Google'дан азыр көчүрүп алам ал сүрөттү. Google'дан мисалы Кыргызстандын сүрөтүн. Картасынын сүрөтү болобу, эмнесинин сүрөтү болот. Мисалы Кыргызстандын картасын көчүрүп алам. Сохранить. Демек, баягы Kahoot'ка кайрылып келип, бул жерде upload image деп турат. Сүрөт көчүрүү. Ушул сүрөттүн ичинен мен баягы загрузкини ачып туруп, баягы Кыргызстан картасын көчүрүп туруп киргизип койдум. Бул жака Кыргызстандын картасы туруп калды. Эми биз жоопторун жазабыз. Мисалы Кыргызстан түндүгүнөн кайсы өлкө менен чектешет? Кытай деп коелу. Кытай, А варианты, Б варианты Өзбекстан, В вариантын туура вариант кылып туралы азырынча Казакстан. 4-Г вариант болсо
Россия деп коелу. Көпчүлүгү Россия менен жектешет деп ойлойт да Кыргызстандычы. Анан бул жерден туура вариант Казакстан болуп жаткандан кийин бул жердеги птичка деп коет го, туура деген белгини басып коебуз. Эми кийинки суроону түзгөнгө аттанабыз. Ал үчүн add questions дегенди басып туруп, ошол эле quiz дегенди тандасак, кийинки суроо түзүлүп баштайт. Бул суроо даяр. Бул жерге сиздер убактысын өзгөртө алсаңыздар болот. Мынакей сол оң жагын карасаңыздар, бул суроого канча мүнөттүн ичинде жооп бериш керек? 10 секунд, 5 секунд, 20 секунд, жарым саат, жарым секунд, 30 секунд деп туруп белгилеп аласыздар. Мен азырынча 20 секундту белгиледим. Кийинки суроого өтөбүз. Кийинки сурообузга мисалы ошол эле география сабагынан өтүп жаткан болсоңуздар, мисалы түштүк Африкада, түштүк Америкада кайсы мамлекет, түштүк Африкадагы эң чоң мамлекет деп коелу, түштүк Америкадагы эң чоң мамлекет деп сурой беребиз. Анан бул жака варианттарды жазып баштайбыз. Мисалы, Мексика, туура жоон Б вариантын кылып коелу. Бразилия, Аргентина, же Чили. Ушул варианттардын бирин кылып туруп, анан бул жерде туура белгисин коюп койсок, бул даяр болот. Мисалы, ушул сыяктуу бир катар суроолордон бул жерине сиздер сүрөт кошуп койсоңуздар болот. Мен көрсөткөндөй бир катар 10, 15, 20 суроолуу бир катар суроолор даяр болгондон кийин бул жердеги сейв баскычын басып, кахоттун аты мисалы география деп койдук, география деп туруп сохранить этебиз. Бул сакталгандан кийин бул биздин кахотубуз даяр. Эми биз бул оюнду кантип ойнотобуз? Ал үчүн сиздер старт баскычын бассаңыздар, ушул бөлмөгө келип түшөт. Старт баскычын басып туруп, 40 оюнчуга ылайыкташтырып койсоңуздар, анан же болбосо мынакей асигн деген белгисин бассаңыздар, артка чыктык. Баягы кахуттарыңыз, өзүңүздөрдүн ичиңиз, сиздин кахуттарыңыздын тизмесинен сиздер асигн дегенди белгилеп туруп, create new деген баягы белгини бассаңыздар, мынакей ушундай QR коду чыгат, ссылкасы чыгат, анан оюндун пин коду чыгат. Ошол жерден сиздер мисалы балдарыңыздарга ойнотуп жатсаңыздар, Кахот сайтына кирип эле ушул кодду жазышса, мисалы 072 74 007 кодун жазса, сиздин түзгөн тестиңиз чыгат. Сиз старт кылышыңыз керек, анан окуучулар ойноп баштайт да. Мисалы сиз бул оюнду кодду окуучуларыңызга көрсөтсөңүз болот. Окуучулар, урматтуу окуучулар, ушул кодду жазып, Кахот аркылуу кирип ойнойнуга. Кахот программасына киришет окуучулар, анан ушул оюнду ойноп башташат. Мисалы балдар телефонду алышты, Кахот деп жазышты. Мен мисалы оюнчу катары кирип атам азыр. Телефонуна жазып эле бул жактан ага чейин негизи телефондон киргенде оңой эле кирип калат да. Дароо эле оюнга пин деп чыгат. Биз баягы Кахоттун пин кодун жазабыз.
Кахуттун пин коду копия кылып алып туруп кирсек ошол оюн чыгып калат. Ставить Enter. Келиңиздер, мына баягы мен түзгөн оюн окуучу өзүнүн телефону менен кирип жатат деп ойлойлу. Анын үчүн join the game деген жерге internet name деген жерге өзүмдүн атын жазып берет. Мисалы менин атым Гүлназ. Гүлназ деп жазам дагы баштадым. Мынакей биринчи оюнубуз башталды. Окуучулар кирип жатат деп элестетиңиздер. Тема география. 3, 2, 1 оюн башталды. Кыргызстан түндүгүнөн кайсы өлкө менен чектешет? Суроо кетти. Окуучуларга 20 секунд беришет. Туура жооп менен 892 балл алдым. Кийинки суроо. Next деген бассак, кийинки суроо дегенге өтөт. Түштүк Америкадагы эң чоң мамлекет. Көрдүңүздөрбү, туура жооп дегенде ушундай канчалык тез жооп берсе, балдарга ошончолук көбүрөөк балл топтолот. Мен бүгүн жеңүүчү болдум. Чоң рахмат, урматтуу кесиптештер. Ушундай оюндарды балдарга көбүрөөк ойнотуп, көбүрөөк балдарды билимге кызыктырсак, ушундай платформалар, ушундай технология аркылуу билимге кызыктырсак, мунун пайдасы өтө көп. Жөн гана оюндарды телефондон TikTok, кандайдыр бир Free Fire, Minecraft сыяктуу оюндарга алаксыбастан, ушундай оюндарды көбүрөөк ойнотуп телефондон үйгө да тапшырма берип койсоңор болот. Ар кимдир өзүңөрдүн кахутуңарды түзүп келгиле деп. Муну сиздер окуучуларга үйрөтүп туруп, балдардын өзүнө кайра тапшырма берип койсоңуздар болот да. Алар да бири-бирине түзүп, мисалы группага бөлүпчү, мисалы биринчи парта сиздер могул тема боюнча түзөсүңөр, экинчи парта сиздер бул тема боюнча түзөсүңөр, үчүнчү парта буга боюнча түзөсүңөр деп ошентип бири-бирине кахутка ссылка жөнөтүшүп, аябай кызыктуу оюн болот. Ошо менен эле бирге кызык менен, эмоция менен бирге билимге ээ боло алышат. Урматтуу кесиптештер, кахут оюну ушундай түзүлөт. Келиңиздер дагы бир жолу кайталайын. Кахут оюнуна киресиздер, Grid Kahoot деп, мынакей. Ол жакта жазылган сайтты көрдүңүздөр. Ушу кахутту басып туруп, кирип, бул жакта Grid деп чыгат. Kahoot'у басып, анан жаңы теманы жазып, анан ошентип баштайсыздар. Кайра ал Kahoot'у ойнотуш үчүн башкы бетке чыгасыздар. Башкы бетке чыгып, My Kahoots деген бар. Ошо Kahoot'тун бирөөсүн тандайсыздар. Өткөндө мен экология боюнча Kahoot ойнотком. Ошо Kahoot'тун бирөөсүн тандатып туруп, Assign дегенди бассаңыздар, бул жерден Assign дегенди басып туруп, Grade деп бассаңыздар, бул жерден сиздин QR кодуңуз, ссылкаңыз, анан пин кодуңуз чыгат. Балдар, окуучулар болсо, жөнөкөй гана Kahoot деген Grid эмес, жөнөкөй гана Kahoot деген сайтка кирсе, мына ушундай бет ачылат. Өздөрүнүн оюндун кодун жазып туруп кире беришет. Же болбосо дагы бир вариант, сиздер оюнду ойноп баштаганда могу ссылканы копия кылып туруп, копия болду го, ссылканы копировать этип туруп WhatsApp группага жөнөтсөңөр, ошол оюнга балдар ошол оюндун сайтына туура келишет. Туура туш келип, дальше өздөрүнүн аттарын жазып ойной беришет, урматтуу кесиптештер. Kahoot оюну ушундай кызыктуу. Сиздер дагы түзүп көрүңүздөр, ойнотуп көрүңүздөр. Өтө кызыктуу болот деп ойлойм, ишенем. Сиздер дагы түзүп биздин группага жөнөтүп көрүңүздөр, бизде ойноп көрөлү. Сиздердин сабакты кандай түшүндүңүздөр, ошол боюнча бышыктоо жүргүзүп көрөлү. Сабакка көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат. Дагы алдыда көптөгөн сонун кызыктуу инсайттар бар, сонун кызыктуу, пайдалуу сайттар бар. Алар жөнүндө дагы алдыда дагы маалымат беребиз.